Иликтөөчү журналист Али Токтакунов 23-июнда Ички иштер министрлигине суракка кирип чыкты. Ал 2020-жылда бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларына байланыштуу күбө катары чакырылган. Суракка кирип чыкканын Токтакунов Фейсбукка жазып, октябрь окуяларына так юридикалык баа берилиши керектигин билдирди. Калыстык болушу үчүн ошол күндөрү аянтта жүргөн баары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов жана башкалар суралышы керектигин айттым. Прагада иштеген Токтакунов Кыргызстанга былтыр 7-октябрда келген. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин Бишкекте өткөн акцияларда чыгып сүйлөгөн. Ал окуяларда ошол кезде камакта жаткан Садыр Жапаров бошотулуп, бийлик башына келген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев да бул окуяларга активдүү катышкан. Октябрь окуялары боюнча Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова дагы суракка чакырылды. Милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду камаган. Ага алгач УКМКнын имаратын басып алуу аракет кылган деген айып коюлган. Кийин мындай берене өзгөрүп, октябрь окуяларында калайман башаламандык уюштурган деген кине тагылган. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Чынында эле журналист Али Токтакуновдун айткандарына кошуласызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыз. Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Камчыбек Ташиевдин Бабанов тууралуу комментарий берген видеосун социалдык тармактарга жүктөп, Бабановдун таза экендигин айтканын эстетип, баатыр бир сүйлөйт, коркок миң сүйлөйт деп нааразычылыктарын билдирүүдө. Урматтуу коомчулук, мен муну ачык айтып коеюн. Өмүрбек Токтогуловичтин иштери боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрдү. Алар биринчиден ал изилдөөлөр финансовый полицияда жүргөн мурда бизге чейин. Финансовый полициядан кийин ал иштердин баары бизге өткөн. Биз дагы 2 ай 3 ай текшердик бардыгын. Баарын карап чыктык. Жана биздин тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Бул жерде личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч кимге зыян келтирбегендиги аныкталды. Так, аныкталды. Анан кийин Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин. Ким берем десе биз отказ кылбайбыз. Туурабы? Я. Себеби Өмүрбек Токтогулович мындай колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар жигит. Так. Жардам берди, жардам бергени жакшы го. Бабанов Москвада саясий куугунтук болуп жүргөндө Садыр Жапаров камакта болчу. Бабанов Москвада туруп, өзүнө кылмыш иши козголсо да, Жапаров боюнча калыс пикирин айткан. Садыр Жапаровдун иши боюнча мынакей Эмилбек Каптагаев айтып атпайбы? Ошондо жанагы митинг болгон учурда да аны ошо машинада камакка алын. Садыр Жапаровка менин эч немем жок, арзым жок. Ал күнөөлүү эмес деп атса, ага карабай Садыр Жапаров камакта отурат. Бул да саясий иш. Ал болсо бир китеп жазып коем деди, бир китепти жазып койду. Алмазбек Атамбаев боюнча. Мына ал болсо камакта жатыр. Китептин айынан. Бул да саясий иш. Кыргызстандын айрым аймактарында кедейликтин деңгээли 40%га жетти. Кыргызстанда кедейликтин көрсөткүчү 25%, айрым алыскы аймактарда 40%га чейин жетти. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 23-июнда Бишкекте ишкерлер менен жолугушканда билдирди. Жапаров соңку кездери бир катар ишкерлерди ар кандай айыптоолор менен камакка жана суракка алып жаткан күч органдарын сындады. Мамлекет башчы ишкерлерге тоскоолдук жаратпоого чакырды. Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасынын 85% ишкерлердин колунда экенин белгиледи. Улуттук статистика комитети 2020-жылы Кыргызстан элинин 25,3% кедейликте жашай турганын маалымдаган. 2019-жылы бул көрсөткүч 20% тегерегинде болгон. Дүйнөлүк банк 2021-жылдын мартында Кыргызстанда калктын кедей катмары 35%га жеткенин билдирген.